11-ci тапшырма 10 лилипуттун бою 98, 96, 92, 109 көрүп атасыңар, орточо бою канча деген суроо болуп атат бул жерде. Так, орто бою канча жазылбай калыптыр. Бул жерде бардыгын кошобуз дагы 10го бөлөбүз. Экинчи ыкма бар балдар. Тезирээк чыгаруудагы ыкмасы бар да. Мисал үчүн бардыгы 100дүн тегерегинде эле сан экен да. Ошон үчүн орто боюн 100 деп алайын, мисалычы. Эсептөөгө ыңгайлуу. Мына бул жерде -2, 100ге 2 жетпейт, бул -4, -8, бул +9 экен, бул 5 экен, бул -7, бул +1, 3, -1, +4 болот. Ушуларды эсептеп коюм болду. -2, -6, -14, -14ге 9ду кошсом -5 болот, анан +5 менен 2 жоюшуп жок болуп кетет. -7, 3кө муну кошсом да 7 болот, бул 2 1 1 0. То есть орто бол 0. 0ді 10го бөлөм, То есть могу жерде чыккан санды 10го бөлүп туруп, анан буга кошуп коюшум керек да. 0ді 100ге, 10го бөлсөм баары 0 болот. Демек орто бол 100 экен. Түшүндүңөрбү? Мисалы, эми муну бул ыкманы түшүнбөй атсаңар, кыйналбай эле монтип эле иштей бергиле. Мына 96 плюс 92 плюс 109, 98 плюс 96 плюс 92 плюс 109 плюс 105 плюс 93, кийинки саныбыз 93 кошом, плюс 101 плюс 103 плюс 99 плюс 104 1000 болот экен суммасы. 1000ди 10го бөлсөм 100 чыгат мына. Жана мен көрсөткөн биринчи ыкма болсо тезирээк чыгат да. Мисалы мына могу жерде деле 7 окуучу төмөнкү балдарды алышты дейт. 99 мына кайра эле 100ды алайын. Орто баллы 100 деп, мына 100дүн тегерегинде эле болот. Бияк мына -1, бул жер 0, 100 0. Бул жер -2 жетпей атат. 100дөн муну аласың, муну да 100дөн аласың. Муну алсак -6, 100дөн 100ды алсак 0, анан 97 -3 болот экен. 1, 2, 3, могу экөөнү кошсом 4, общий 5, 11, 14 болду, -14, 7ге бөлөм мен, -2 чыгат. Кошом, -2-ни, орто болду кошом, 98 болот. Демек орто бол 98. Биринчи ыкма, так, бул экинчи кадимкидей эле ыкма 99 плюс. Экинчи ыкма менен да текшерели, кадимки ыкма менен. 99 плюс 100 плюс 98 плюс 98 плюс 94 100 плюс 98 плюс 98 плюс 94 плюс 100 плюс 97.
Bölüm 7'ge 686 çıkart eкен. Bölüm 7'ge 98 eкен. Mına 98 qayerle çıktı. Şunday aytmalar bardı, bunlar.